Bir ayaldın 7 kız, bir ulu var ile. Bir jolu al ulunukuna barıp, bir jumadan keyin keldi. Al uyga kirgende kızlar ulan beri kucактап аны сагынгандарын айтып жатышты. Мен сени кызгалдак таң нурун күткөндө сагынып күттүм деп түн кызы айтты. Мен сени кургак чөл жаанды сагынгандай сагындым апаке деп жаңалданды экинчи кызы. Мен сени энесин сагынган балапандардай сагынып ыйладым апаке деп үчүнчүсү айтты. Мен сен жок гүл таба албаган аарыга кандай кыйын болсо ошондой оор болду деп назик шыбырады төртүнчү кызы. Сен роза гүлүнүн түшүнө бир тамчы шүйдүрүм киргендей түшүмө кирип жаттың деп билдирди бешинчиси. Мен сени булбул ал жабагын издегендей издеп жаттым апаке деп энесинин мойнунан жыттай кетти алтынчы кызы жарыкөрлөнүп. Ал эми жетинчи кызы эч нерсе деп айткан жок. Ал унчукпастан апасынын бут кийимин чечип, бутун жууганга жылуу суу даярдады. Мынакей балдар, силер 7 кыз жомогун угуп чыктыңар. Андай эмесе мен силерге жомоктон суроо узатайын. 7 кызы эжелеринин эмнеси менен айырмаланды? Силер кандай ойлойсуңар? Жагымдуу кооз сөздөр менен сүйлөгөн кыйынбы? Же жагымдуу иштерди жасаган кыйынбы? Ойлонуп туруп айткылачы. Ар бир кыз энеси үчүн кандай жагымдуу иштерди жасай алат эле? Силер апаңар чарчаганда эмне кыласыңар? Кана жооп бергилечи балдар.